Арыбаңыздар Эркин ойчул подкасты. Эмне үчүн биз 21-кылымда жашап атканда ушундай бир каракчылык нерселер болуп атат. Жок, мен карадалы деген жаман нерсе мен ошону түшүнбөйм. Күйөөгө чыкпай калат деген да. Эмнеси бар экен? Ал мындан кийин кантип жашайт, кандай болот, эмне болот деген суроолор бар да. Ошого жат болушат го адамдар. Ошо мен ойлоп, анан ар бир адамдын өзүнүн эрки болуш керек да. Өзүнүн каалоосу болуш керек. Сабак албай койдук. Түшүндүргөнгө аракет кылыш керекпиз. Бул нерсе болбойт, бул нерсе туура эмес депчи. Ошондо гана болобуз. Балким ошол баарын бирдей жазалаш керек, билбейм, ошо алага чыккан баладан баштап жардам берген досторуна, үйгө келгенде жолук салып аткан кемпир, кетип атканда жатып алган, босогого жатып алган жеңесин баарын кошо бир жазалап салганда, балким ошондо токтойт. Бул менин тасмамды көргөндөн кийин ар бир кыз алага ачууга катышкан жарандар өздөрүн көрөт го деп ойлойм. Башка элге чын айтсак баары бир деле. Бала кезден бир көзүрмем эсимде калды. Биздин үйдөн 2 көчө өйдө жакта жашаган байке, ал кезде улуу эле көрүнчү көзүмө. Бир кызды ала качып келиптир деп ууду түшүп калышты да, анан мен апам дагы барып, апамды мен ичип баргам, эсимде бар. Калп айтпасам 6 жаштанбы, 7 жаштанбы, борсок бышырып атышат, кой союп атышат. А бирок үйдүн ичиндеги атмосфера башкача да, себеби кыз отурбай атыптыр деген эле эсимде калды. Анан мага ал кезде ал нормалдуу нерсе көрүнчү, мына отуруп калат да, бирок ал кыз отурган эмес ошондо. Эртеси ата-энеси келип алып кетип калган, анан алып кетип атканда эң эсимде калган нерсе босогон атты өтүп кетип калды. Бул кыздын келечеги деле жакшы болбойт, мындай кылган туура эмес деп апалар айтканда ошол эсимде калыптыр. Анан ошентип керек турбайбы, көрсө кыздарды ала качып келсе, ошо боюнча калып калыш керек экен, болбосо келечеги болбойт экен деген түшүнүп көпкө чейин мен менен жашап жүрдү. Анан кийин эле түшүндүм, көрсө апаларыбыз деле жаңылып атыптыр деп. Арыбаңыздар Эркин ойчул подкасты. Бүгүн кыз ала качуу жөнүндө сөз кылабыз. 2 кыз ала качуу жөнүндө. Биринчиси ушул кыз ала качуу деген тасма. Тасманын режиссеру Мирлан мырза бүгүн студиябыздын мейманы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Анан акырындап ошол кыз ала качуу деген көрүнүшкө өзүнчө өтүп кетелик. Биринчи тизерди көрөбүз, анан башталат. Теңтиштардын баардыгы үйлөнүп жайланып 3-4төн балалы болушту. Сен болсо дагы эле бойдок жүрөсүң. Же атамды карабайсың. Биз эмне өмүр бою келип, силердин кириңерди жууп жүрө бермек белек. Качан үйлөнөсүң? Сүйлөшкөн кызың барбы? Болбосо айт анда. Өзүбүз эле таап берели. Эгер мени ала качып кетпегенде, экөөбүз бактылуу болмок экенбиз. Мен сен башаңды танам. Эмне болду? Байке, турдай мар. Сен койго турасың, эмне болду? Акыркы убактарда үйгө да токтобой турган болуп турсуң. Бирдеме дебейсиңби? Сен жөнү өзгөрөт го, үйлөнөм, макул же жок деп. Менин оюмча биздин салт менен ала качып келип, отурузган тура болот. Ой. 23 ноябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында ушул тасманы көрө аласыздар. Мирлан мырза, эмнеге ушул темага токтодуңуз? Бул тема көйгөйлүүбү же бул тема көрүүчүнү тартып келеби? Бул маркетинг жолубу же болбосо ичиңизде туйлап турган сезимдерби? Биринчиден передачаңарга чакырганыңарга чоң рахмат. Экинчиден болсо 23 ноябрдан баштап бардык кинотеатрларда эмес. Бул биринчи баштап атканыбыз биз Азия Молдогу Бродвей деген кинотеатрда коебуз. Анан экинчи кинотеатр бул Ала Тоо кинотеатрында болот. Анткени бул негизи кинотеатрлардын авторлук киного көз карашы да. Анткени болсо авторлук киного көп көрүүчү барбайт. Же барса дагы бул мындай кандай десем, созулуп келишет да элдерчи. Баягы мындай бат убактысы болбойт, же болбосо мындай көп элдер сразу келип калбайт. Бул дегенде убактылуу угуп антип ошентип барышат да.
Биз буга чейинки тасмаларыбызды койгондо баардык кинотеатрдан баштачубуз, бирок бат эле жабылып калчу да. Бунусунда болсо биз башкача жолун көрөлү деп атабыз. Анткени бирден баштап, анан экинчи жыл эгерде мындай суроо болуп кетсе, анда бүт кинотеатрлардын баарына көргөзгөнгө аракет кылабыз. Анда мен жакшы эле айтып турдум да, мындай ойдун аффирмациясы да бардык кинотеатрларда болот экен буюрса. Негизи түбү ошого барсак жакшы болот эле да. Анткени бардык кинотеатрларда эмес, негизи биздин ой максатыбыз бул бүткүл Кыргызстандын районуна, айылына чейин ушул көйгөйдү көтөрүп чыкканга аракет кылып атабыз да. Демек бул көйгөй болбойбу? Ооба, албетте бүгүнкү күндө бул аябай мен үчүн бул аябай чоң маселе. Анткени кыз ала качуу темасына келип калган себеп бул акыркы жылдары баарыбызга эле маалымат болгондой Айзаданын окуясы, буга чейин болгон Бурулайдын окуясы чыгармачылык адамга мындай нерселер баягы аябай таасирин тийгизет экен. Анткени эмне үчүн биз 21-кылымда жашап атканда ушундай бир каракчылык нерселер болуп атат депчи. Көп жерлерде сиз айткандай жаш бала кезде мен деле көргөм. Катышкан эмесмин, бирок угуп, апамдар деле барып, бир жак бирөөнүн кызын ала качып келип туруп, отургузуп тур депчи. Ар кандай сөздөр болуп калат. Макулдугу менен ала качып келиптир, макул жогу менен ала качып келиптир депчи. Бирок мен артка караган жокмун. Мен бүгүнкү күндүн болуп аткан маселесин көтөрүп чыкканга аракет кылдым. 21-кылымда жашап атканда мындай көрүнүштөр болбош керек. Бул биринчиден. Экинчиден болсо мен 1-2 жерден айтып кеттим. Мен өзүмдүн 3 кызым бар. Анан элестетип кеттим. Бирөөсүн ала качып кетип калса, мен жетишемби, жетишпеймби, бул кандай акыбал болот депчи. Анткени бул кинодон көргөндө аябай стресс алышат. Стресстен бул мен үчүн каракчылыктан мен сөз менен айтып түшүндүрө алган жокмун. Ошол себептен баягы кино тартайын деп чечим кылдым да. Үчүнчүсү болсо негизи чыгармачылык адам болобу, журналисттер болобу, негизи эле жалпы коомубуз болобу, мындай нерсеге биз жол бербеш керекпиз. Ар бир адам бүгүнкү күндө ушундай окуялар болуп атканда өзүнүн салымын жумшаш керек деп ойлойм. Өзүнүн боло турган күчүн жумшап, ушундай кыз ала качууну токтотконго биз баарыбыз аракет кылыш керекпиз да. Тасма сиз жараткан продукт ушул көйгөйдү чечүүгө мындай бир көмөгүн көрсөтөт деп ынанасызбы? Мен кинону мындай курал катары колдонуп атам да. Курал дегеним менин инструментим айтып чыккан. Анан кийин мен тасмамда кандай десем, оңоло турган жолу жок. Анткени кыз ала качуу деген буну түп тамыры менен жок кылыш керек. Башында сценарий жасап атканда ошондой ойлор бар болчу. Ала качып кетти, отурган жок, үйүндөгү ата энеси кабыл алган жок. Бизде ошондой сөз бар да, элге уят болобуз депчи. Эл караган бетибизди жер каратасыңбы деген, кой кызым кайра барыш керек депчи. Же болбосо тиги кыздын барар жери күйөө деп. Негизи мен мындайларга кошулбойм да, анткени деген бу деген өз каалоосу менен болуш керек. Кызга кыркүйдан тыюу деп. Бул кыздын өз каалоосу менен, анткени болсо кыз ошо жигит менен бул өмүр бою бактылуу болуп жашаганга аракет кылышып, ошон үчүн үй бүлө курушат да. Элестетсеңер, ала качып келип алып, мындай кандай десем, зордук менен, макулсуз менен иши кылып, эптеп баягы таанышып, эптеп үйгө алып келип алып туруп, анан ошол жерден жеңелери, апалары болсо жолук салып, тиги эшиктин алдына отурушуп, тиги жат болот го. Отурганга аракет. Ошо жат болушат го аялдар. Ошо мен ойлоп кеттим да, ошондой кыз кантип бактылуу болот депчи. Мындай кыз эми көп жерде мага мындай карама каршы чыгып атышат да, айтып атышат. Бактылуу болгондор да бар депчи. Анан мындай нерсе токтоп калса баягы карадалуулар болуп калат депчи. Эми эркек кыз менен сүйлөшө албай, кыз менен мамиле таба албай атса, коом кошулбаш керек го деп ойлойм. Жок, мен карадалы деген жаман нерсеби, мен ошону түшүнбөйм.
Эми мындай күйөөгө чыкпай калат деген да. Эмнеси бар экен? Неманысын билбейт экенмин, андай эмнеси бар экен. Мен ойлойм, ар бир адамдын өзүнүн тагдыры болуш керек. Ошо да. Өзүнүн Чыккан жок, анын тандоосу. өзүнүн тагдыры болуш керек, өзүнүн бакыты болуш керек. Бизге мындай бул нерсени мындай сиңдирип коет экен да бала кезден элечи. Үйлөнүш керек, күйөөгө чыгыш керек депчи. Албетте ошо кылыш керек, бирок туура жолу менен кылыш керек. Мен үчүн кыз ала качуу бул салт эмес. Мен үчүн салт деген бул деген жаш бала менен кыз таанышып, экөө бири-бирине макулдугун бергенден кийин ата-энеси барып сөйкө салган деген это мен үчүн ошо салт. Үйүнө барышып, таанышып, кодалашып, сөйкө салып кетишет. Андан кийин барып үйлөнүп тойлорун өтө беришет. Бул деген эми баягы ар бирөөнүн өзүнүн каалоосу менен да. Бирок эч качан кандай десем мындай зордук жолу менен ала качпаш керек. Мындай стереотиптүү ой жүгүртүү менен жашагандайбыз да коомчу. 3 кызым бар дедиңиз, уулуңуз барбы? Уулум жок, 3 кызым. Ушундай да, сизге дагы бул стереотип көп келе берет да. Эркектүү болбойсуңбу, эркек уулдуу болбойсуңбу депчи. Ал сиздики турганы. А мага мисалы үчүн мына мен 35-ке чыгып үйлөнө элекмин. Качан үйлөнөсүң деп, ошол сөздү укпаган бир дагы күнүм жок да. Анан ушул коомго бунун эмне кереги бар деп түшүнбөйм. Мен апам сурабаган, бир туугандар сурабаган суроону коом мага эмнеге узатат? Мына жакында эле Кыргызстандын мурунку премьер-министри экөөбүз жолугуп калдык. Ошол киши да менден сурап атат, сен качан үйлөнөсүң деп. Айланайын, сен менден сурай турган башка сурооң жокпу? Жок дегенде аба ырайы жөнүндө сурап койчу. Деген мындай стереотиптүү ой жүгүртүү да мен эркек баш менен ушинтип атсам, анан турмушка чыкпай жүргөн кыздарды жемелеп эле жок кылат болуш керек бизде. Ошонусу жаман да. А бирок андан дагы жаман нерсеси, сиз өнөрпоз катары ушул маселени чечем деп мындай далалат кылып бир аракеттер жазып атсаңыз, мисалы үчүн жакында эле чоң трибунада жогорку кеңеште ушу ала качуу жөнүндө аябай мындай ойго келбеген, ал менин жеке субъективдүү оюм, бирок ойго келбеген бир нерселер айтылды да. Эмнеге кыз ала качууну силер мал урдоого теңеп атасыңар? Ал деген атадан келаткан салт да деген нерсечи. Ошондо момундай бир күйүп кетпейсизби? Мен ал нерсени укпаптырмын. Бирок ошондой эгерде сөз боло турган болсо, бул аябай туура эмес сөз го деп ойлойм. Ошондой сөз болду. Жогорку кеңештин депутаты айтты. А эмнеге силер мал урдоого теңеп атасыңар? Ал деген атадан келаткан салт да. Аны деген жазалоосун башкача кылыш керек деп. Мындай жумшартыш керек деген таризде. Эми бул ар бир адамдын өз ою бар болуш керек. Менин жеке оюм бул салт эмес. Мындай эгерде ушундай салт боло турган болсо, мындай салтты жоюш керек. Түп тамыры менен жок кылыш керек. Анткени бул менин оюмча бул каракчылык. Мындай көрүнүштөр эч качан болбош керек. Биз 21-жылында жашап атканда. Просто андай элестетип көрүш керек да. Андай кишилерге менин тасмам ушуну көргөзүш керек. Менин тасмамда чече турган жол жок. Менин тасмамда мен жалпы коомду күнөөлөп чыгып атам. Баарын күнөөлөп чыгып атам. Бу жерде жеке эле ала качып кеткен жигит эмес. Бу жерде ошонун ата-энеси, апасы, жеңелери, бул анын үстүндө аялдар да күнөөлүү. Биринчи очередь аялдар да күнөөлүү. Анткени эркектерге айтат экен, үйлөнүш керек, сиздер айтып атпайсызбы, көп сиңип калат депчи. Анан кийин тааныштыра башташат. Анан допустим, тиги жоро жолдоштору же болбосо тиги эже жеңелери болсо, ошо кыз истей башташат да, тандай башташат. Анан кийин мен мындай баягы салыштырма, мындай тандай турганга бул эмне кыз кишилер мал беле. Мен мына бала кезде мал менен заниматься этчимин. Баягы үйдө малыбыз бар болчу. Тип тишин ачып карап көрүшөт го керек. Тишин ачып эмес, биз деген тиги базарга барып сатып алабыз да. Кой сатып алабызбы же торпок сатып алабызбы, үйгө алып келебиз. Үйгө алып келгенден кийин момундай сөз урчумун да. Кичине байлап, малдын арасына кошуп коюш керек депчи. 1-2 күндөн кийин көнүп кетет депчи. Мен үчүн бул көнүп кетет деген сөз, элестетсеңер, мындай малга айтышат, көнүп кетет деп. Ала качууда деле айтып атпайбы, 1-2 күндөн кийин эчтеке болбойт, кыйналат, анан көнүп кетет депчи. Эми бул мындай салыштырма, баягы кыз кишини мал менен салыштыргандай болуп атат да. Андай болбош керек да.
Буга чейин башка кесиптештериңиздер, өнөрпоздоруңуздар ушул темага кайтып келген бир анализ жасап көрдүңүздөр беле? Тиги Кончаловскийден баштап жанагы Дүйшөндүн алтын айын, биринчи мугалимдеги алтын айды ала качат го. Ошондон баштап бир мындай анализ жасап көрдүңүзбү? Чыгармачыл чөйрө ошол эле Зеленская же Абдыжапаров мисалы үчүн ала качууга кандай кайрылышкан? Албетте мен ал тасмалардын баарын көргөм. Негизи мен башында айтып кетпедим да, мен арт жакты караган жокмун. Арт жакты карай турган болсоң, анда элибиз башкачараак болчу. Эми чыныгы аны ал убакта салт дешчү беле же салт дешчү беле. Эми ал жакка мындай кайрылып келгеним жок да, келген жок. Анткени болсо мен бүгүнкү болуп аткан окуяга, бүгүнкү көз жашы төгүлүп аткан кыздардын окуясына баягы кандай десем, ички жүрөгүм ооруп, боорум ооруп дегендей, мен баягы өзүм салымын жасап атам да. Мындай артты карап, анан тиякты окуп, биякты окуп эмете турган болсо, кичине мындай мен оюмду бузуп коюшу мүмкүн да. Ошол себептен мен бүгүнкү болуп аткан окуяларды чагылдырганга аракет кылгам да. Анан биздин тасмабызда жанакы сиздин сурооңуздун аягына чыкпай калдым. Эми бул түздөн түз трагедия деп айтсам болот. Анткени чече турган жолу жок. Кинону көргөндөн кийин элдер түшүнөт болуш керек. Анткени кандай чечим гана болбосун, тагдыры талкаланган ала качуудан кыздын мен бул просто биз сезим менен же сөз менен айтып бере албайбыз да. Бул өтө оор нерсе болот болуш керек депчи. Ал мындан кийин кантип жашайт, кандай болот, эмне болот деген суроолор бар да. Эми просто мындайден баягы мындай эркин тема дегениңерден эми элестетсеңер, эркек кишини ала качып кетип калсын. Эми мындай көтөнзордукка салып ала качып кетип, ошол жерден камап көнөт депчи. Мени мисал үчүн. Сизди мисал үчүн, же мени мисал үчүн. Жазычы беле. Эми бул биз эмнеге ушинтип ойлобойбуз? Мындай ойлонуш керекпиз да биз деле. Биз бирөөнүн тагдырын сындырып атабызбы, талкалап атабызбы депчи. Же буну тиги салт деп салтка жамынып алып эле, анан кийин эмне эле тиги билген нерсебизди кыла беребизби? Жок дегенде мындай эми Кудайдан коркуш керек да. Эгерде бирөөгө айтса, кыз ала качуу менен үйлөнөсүз десе, жок деш керек, таптак этиш керек, андай сөз айтпа деш керек. Бул мен мага ушундай сезим да. Бирок ошонун тууган уругу, баягы үй бүлөсү, достору, кел, алып кел, отургузабыз деген үчүн тиги жигит дагы аябай күчтөнүп, бир дух алып атат да. Балким ошол баарын бирдей жазалаш керек, билбейм, ошол ала качкан баладан баштап жардам берген досторуна, үйгө келгенде жоолук салып аткан кемпир, кетип атканда жатып алган, босогого жатып алган жеңесин баарын кошо бир жазалап салганда, орустар айтмакчы, чтоб другим не повадно было. Балким ошондо токтойт. Биз жазаны аз кылып аткандырбыз. Туура айтып атасыз. Негизи мен айтпадым да, киномдо мен бирден адамдарды күнөөлөгөн жокмун. Мен жалпы коомду күнөөлөп атам. Жалпы коом деген ошо ар бир адамдын тегерек чети. Жора жолдоштору, ата энеси, күнүмкү айтып аткан сөз: эркин качан үйлөнөсүң? Эркин 35-ке чыгып алып турсуң, качан үйлөнөсүң? Качан небере багам? Качан небере кыласың деп. Эми бул деген сиңдирип коет экен да. Анан кийин элестетсеңер, коом буга басым жасай берсе, акыры барып адам ошого көнөт экен. Мындай сиңдирип коет экен да. Эгерде коом башкачараак, допустим, кыла турган болсо, сизге айтпай, бирок мынтип айтып койсо болот эле: эркин, сенин деле бактың келет, ар бир адам өзүнүн түгөйүн табат. Кудай буйруса, жакын арада үйлөнөсүң депчи. Бирок эч качан давление жасабаш керек да, басым болбаш керек. Дегенде ошондо эркиндин өзүнүн кандай десем, ички сезимдери ойлонушу мүмкүн. Может быть, үйлөнөм болуш керек деп, же болбосо башка адамдыкы, же кыздарды деле. Эми антип давление кылып атып, сизди үйлөнтүп койсо, макул, ала качып келип үйлөнүңөр, же болбосо таанышып келип үйлөнүңөр. Бирок андан ары кандай болот деген.
кандай жашап кетем? Анткени может быть эркин жашоого көнүп калгандыр, же үйлөнгүсү келбей аткандыр. Аны мен билбейм эмне үчүн аны ойлонбойбуз депчи. Анан ар бир адамдын өзүнүн эрки болуш керек да. Өзүнүн каалоосу болуш керек. Ал кеч эмес, допустим, кээ бирөө тиги 40-50 жашында деле үйлөнүп атышат. Мен бу жерден эч нерсени көргөн жокмун да. Анткени менин ата-энемден андай нерсе болгон эмес. Качан үйлөнөсүң, качан эметесиң депчи. Мен просто өзүмдүн тиги жубайымды көрүп калып, өзүм эле таанышып, сүйлөшүп көрүп эле, негизи ушундай болуш керек да. Анан үйдөгүлөргө келип, үйдөгүлөргө айтып, ай ушундай болуп калды. Мен мага жаккан бир кыз сүйлөшүп калдым. Анан сурашат, ай алар макул экенби депчи. Кыз макул деп атат деп. Андан кийин болсо алар чогулуп алышып, эметип алышып, кой анда тиги кызга барайлы, алдына барайлы, сөйкө салалы деген ошондой сөз болгон. Ошондо мындай кандай десем мындай жүзүң жарык, сөзүң таза, оюң ачык дегендей. Бизде айтышат го, тиги эмне эле баарын чугуп көрсөтө бересиңер, кыргызды жаман көрсөтө бересиңер депчи. Ушундай айткан жокпу сизге? Эмнеге кыргызды жаман көрсөтүп атасың, дүйнө жүзүнө шылдың кылып атасың? Айтат. Азыр да айтат, силер менен болгондон кийин да айтат. Мындай да, кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Сырты жалтырак, ичи калдырак деп коет. Мен мындай жалтырак жагын көргөсүм келген жок. Жакшы жактар аябай көп. Бирок мен үчүн баары тең жалтырак болуш керек да. Арты дагы, алды дагы мындай таза, ак ниеттүү болуш керек. Мен ошол себептен мен калдырагымды уялбай көтөрчүп атам. Бул биринчиден башка элге жаман көргөзүп эмес, биринчиден өзүм элиме көргөзүп атам. Анткени болсо да мынтип айтып коюшат го. Баягы чындык аябай ачуу болот депчи. Туура айтчы, чындык аябай ачуу болушат. Мен деген чындыкты көргөздүм. Бул кино чыккандан кийин дагы чыркырап калышат. Жок да бизди тиги чет элине жаман кылып көргөзүп атат депчи. Мен өзүмдү көргөзүп атам. Мен бирөөнү көргөзгөн жокмун, анткени мен да кыргызмын. Мен да ушу Кыргызстанда төрөлүп өскөнмүн. Мен ушундай нерселер жок болсун деп көтөрчүп атам. Башка элге чын айтсак баары бир деле. Конечно, баары бир. Өзүбүздүн маселелерибизди өзүбүз чечип алышыбыз керек да биринчи. Албетте. Албетте, конечно, аларга баары бир. Ооба жок аяктардагы негизи кыз ала качуу баягы биз эле кыргыз элинде эмес экен. Ушу Кавказда деле бар экен, Казакстанда, коңшу айылда деле, коңшу мамлекеттерде деле бар экен, Кытайда бар экен. Эми мен аларды айткан жокмун да. Мен өзүмдүкүн айтып атам. Анан чыгармачылык адам мындай чоң көйгөйдү көтөрүп чыкпаса, анда билбейм. А бирок чыгармачыл адамдардын ушул эле эмес, ушул өңдөнгөн маселелерди кээде көйгөй эмес мындай романтизация катары караганы кандай сизге? Кээде бул нерсени мындай бир философиялык сонун маселе катары көтөрүп чыгат да. Эми мындай тегерек четин айтып жүрө бербейли, бир өрнөк келтирейин. Биз экөөбүз ошол жана боз салкынды дагы айтканбыз. Ошол боз салкында менин оюмча кыз ала качуу бир аз мындай романтикалуу болуп калган да. Асеманы ала качып кетип анан кийин бир күнү табадан чыкса эле, ох, жакшы эле күйөөгө чыккан турбаймынбы деп жыргап секирип маасысы менен ушу жайлоодо калып калган да. Эми ал жагын билбейм. Эрнест Абдыжапаров мырза өтө гениалдуу киши. Ошентип айтсак деле болот. Бирок ошо тасманын дагы бир топ таасири тийип калышы мүмкүн да, кыз ала качуугачы. Оң терс жагына. Мындай кандай десем, бир жагынан, оң жагынан ошого жол бергендей болупчу. Терс жагынан болсо башка адамдар ошо кинону көрүп ошентип ала качам деп дагы бир кыздардын тагдырын бузуп коюшу мүмкүн да. Анан кийин болсо албетте муну тасма катары карасак, жакшы тасма деп айтсак болот. Анткени болсо бул тасма биздин Оярд компаниясынан тартылган.
режиссер болсо ошо Эрнест Байке. Ал эми мындай кандай мындай сиз айткандай, может быть, ошо романтика сыяктуу болупчу. Бирок эгерде биз ошонтой романтикалуу аркылуу айта турган болсок, бул жумшак айтып коюп атабыз да. Биз ошого наоборот жол берип коюшу мүмкүнбүз да. Менин тасмамда бул аябай кандай десем, катуу, ачуу айтылган чындык. Бул менин тасмамды көргөндөн кийин ар бир кыз ала качууга катышкан жарандар өздөрүн көрөт го деп ойлойм. Өздөрүн көрүп алып, кандай мындай туура эмес кылып койгондорун түшүнүп, уялып калабы деп ойлойм да. Анткени болсо буну деген той катары той деп кыз ала качууну той кылып, андан ары теги той болот, үйлөн той болот, анан жыргайбыз, күлөбүз деп коюп, максаты экөө эки жашты бактылуу болобуз деп көп тагдырларды сындырып коюп атышат да. Эгерде ошентип отурбай кетип калган күндө дагы кыз кандай стресс алат, кийин ал кантип жашайт? Мен бүгүнкү эфирге даярданып атып, эски форумдарды ачтым. Бурлайдын, Айзаданын окуялары болгон учурдагы. Балким ошол учурда мындай маселени өтө психикалык жактан оор карап атып, ушул пикирлерди эске албай кеткендир мен, бирок бул пикирлер дагы бар экен. Дароо айтып коеюн, бул менин пикирим эмес, мен буга карама каршымын толугу менен, бирок бул пикир бар. Эгерде ошол ала качкан учурда макулдугун берип, жок дегенде бир жума жашап анан кийин кетип калганында мындай өлүмдөр болбойт эле деген пикир бар экен да. Мен жана башында айтып кетпедим эле, мал сатып алганда ошого барабар да. Бир жума жашап көрсүн деген, бул эми көнүп кетеби депчи. Бир жума жашап кетсин деген, жашап көрсүн деген, это бир жумадан кийин уже кыскаяка барат. Андан артында дагы баягы кыргыздын эски стереотиптери кайра ойгонот да. Күйөөдөн чыккан, кыз болбой калыптыр, жана башка деген. Ал деген уже кандай десем, эми кыз киши уже багынып берди деген да. Багынып берди деген өз каалоосу менен эмес. Мен билбейм, мындай туура эмес болуш керек эми. Просто өзүңүз элестетип көрсөңүз, бир жума жашап көрсүн. Бул машина эле, бир жума айдап көрөйүн, жаксы алам дегендейчи. Же тиги ат беле, бир жума минип көрөйүн, тиги жакшы басса алам дегендей. Эми андай болбош керек да. Эми адам баласын элестетсең, сени апарып алып турган бир жума менин үйүмдө иштеп көрчү. Эмне эле анан жакса каласың, жакса, мага жакса каласың, анан жакпаса кетесиң. Эмне үчүн, допустим, эркек кишиге мындай кандай похищение болсо, элдин баары дөңгөрөп чыгышат. Уурдап кетиптир, тиги баланчаны салып кетиптир депчи. А кыз кишиге ошондой похищение болсо, мындай коом мындай көп көңүл бурбойт да, пока жанакындай кандай десем, резонанстуу ситуация болбоюнчачы. Андай болмош керек да. Биринчи биз дегенден баягы кыргыздар деген айтып коебуз да, кыздын 40 чачы болуу депчи, кыздарды аябай сыйлаш керекпиз деп. Сыйлап атабыз бүгүнкү күндө. Мына кече эле болгон окуя нарында. Килейген, күрсүйгөн адам бир кызды чаап таштады. Селекцияны айтпайсызбы? Мен селекцияны мен просто баягы көп, аябай көп. Мен кээ бирде ойлойм да, баягы кандай десем, жаныбарлар да мындай кылбайт болуш керек депчи. Сиз орусча айтып атканда похищать деген сөздү колдондуңуз да. Орусча похищать деген сөздү колдонуп атасыз. Бирок ала качуунун так котормосу умыкание деп которобуз да. А эмне кыргызчасын ала качуу деп атабыз? Эмне кыргызчасын уурдоо деп айтпай атабыз дагы эле? Жо негизи бүгүн маселе мындай кылмышты деп аташ керек да. Ала качуу дегенибиз мындай кылмышты жумшартып айтып атканыбыз болуп атат да. Балким кыз уурдоо деп айтып жүрөбүз. Жок, эми буну баягы эме болуп атпайбы?
кээ бир кишилер муну салт деп айтып атышат, туурабы? Кээ бири болсо салт эмес деп атышат. Азыр бүгүнкү күндө бул мындай кичине баягы талаш тартыш болуп атат да. Биз баарыбыз тең айтыш керекпиз, бул салт эмес депчи. Эгерде ушундай салт боло турган болсо, мындай салтты жоюш керек деп. Бизде мындай бир, кандай десем, аттуу баштуу адамдар айтып койсо өттү. Ошону айтам да, ошону жоюш үчүн балким кыз урдоо деп калабыз мындан кийин. Ала качуу деген сөз. Эмеси дагы бар да, тиги эмне элем, атайын мыйзамы дагы бар. Бирок ага карабастан болуп атпайбы? Бул мындай мындай чоңдор айткандын деле кажети жок болуш керек. Буну жалпы элибизге жеткириш керек болуп атпайбы? Мындай аң сезимин оңдош керек болуп атат. Ай, болбойт мындай нерсечи. Мындай нерсе туура эмес. Буну ар бир адамга сиңириш керек да. Биз деген мындай да кылып алып, анан кандай десем, эгерде ошондой арыз жазып, милицияга кайрылып эмете турган болсо, кайра эле ошо эле адамдар башка жолдорун издей башташат. Тааныштарын чакырышат, тигини чакырышат, буну чакырышат. Билбейм, бизде качан бир эгерде кыла турган болсоң, ошону мойнуң менен тартыш керексиң да, жазасын алыш керексиң. Эмне үчүн, допустим, ошо кылмышты кылганда коркпойт, кылмыш үстүнө түшкөндө качат. Мен Асел деген карындашым бар, бойго жетип калды, 21 жашта да. Анан ойлойм да, эгер ушул Аселимди бирөө ала качып кетсе, кабагын кашым дебей, барып барын соттоп салам деп. Эгер ошо менин айылдашым, менин жанымдагы кошунам ала качып кетсе дагы баарын эле соттоп салам деп. Туура. Аселди коргош үчүн эмес. Аселди коргош үчүн, бирок Аселден кийинки айылдаштарымды кичинекей кыздарды эч ким ала качпаш. Туура. Сиз эгер режиссердон тышкары мындай бир күч органдарына ээ боло турган позицияга туруп калсаңыз, мисалы үчүн дейли, эми утопия балким, депутат болобу, жогорку сот болобу же башкы прокурор болсоңуз, кандай жазалайт элеңиз? Системдүү түрдө. Негизи ар бир адам аяк жакты мындай жомок катары элестетет болуш керек. Ошондой жомок болуп кала турган болсо, албетте өзүмдүн көз караштарым бар. Бирок андай жомокко баягы унуткум келбейт. Мен деген баягы өзүм позициям баягы реалдуу жашоо менен жашайм. Андай нерседен айта албайм болуш керек, кандай кылат элем депчи. Бирок сөзсүз ар бир нерсени токтотконго аракетин кылмакмын да. Туура эмес жолго кетип бараткан нерселердичи. Мен эки жолун көрүп атам, эфирди жыйынтыктап атып. Дайыма эле көрчүмүн. Аң сезимди биринчи оңдошубуз керек экен, маданиятты көтөрүп. Экинчиси болбой эле жазалашыбыз керек экен. Катуу жазалап, ошол жазалагандарды коомго таанышыбыз керек экен да. Себеби мен Раматыл Гайзадан апасы менен таанышмын да. Эже дагы ыйлап жүрөт. Менин кызымды ала качканда кайдыгерлик кылган күч органдары, милиционерлер, кайбирлери кайра жумушка кайтып келишти атат. Биз жазалабай койдук, биз Бурлайдан, Айзададан, мына жакында эле кулак мурду кесилген Аселден, мойнуна шыналар илинген Сузактагы жеңеден сабак албай койдук. Ошондуктан баарыбыз коңгуроолорду уруп, коомду көтөрүп, баарыбыз тең аракет кылыш керекпиз. Бул бир эле тиги күч органдарынан эмес, же бир эле тиги мамлекетибизден эмес. Бул жалпы өзүбүздүн, коомдун аң сезимин оңдоп, түшүндүргөнгө аракет кылыш керекпиз. Ай, бул нерсе болбойт, бул нерсе туура эмес депчи. Ошондо гана оңолобуз. Рахмат, мен 23 дей албайм, бирок 24-25-леримде сөз түрдө барам киного. Сиз да барыңыздар. Кыз ала качуу 23 ноябрдан баштап Бродвейде. Көрүшөбүз. Чоң рахмат. Рахмат.